Ой жүгүртүүңдү текшер. Бай адамдай ойлоносуңбу же кедей адамдай ойлоносуңбу? Бай адамдар кайсыл жерде акча келип атса ошол жерге фокус кылат, реинвестиция кылат. Мисалы, сиз соода жасайсыз, кийимдерди сатасыз. И ошол кийимдерди улам сезонго алып келиш керек деп вложение кыласыз, Анан чыккан акчаңызды алып, кайра эле ошол жердин офлайн точкаңыз бар болсо, арендага төлөйсүз, там дагы бир нерселерге ошол жерге саласыз, Бирок сиз ошол эле офлайн дагы саткан кийимдериңизди TikTokко дагы киргизип атасыз. TikTokто да сатып атасыз, Анан TikTokко сатканды көбөйтүш керек түшүнүп атасыз. Өзүңүздүн билимиңиз жетпей атат. Бирок курс алып окуш керек, мышлениени оңдош керек, же дагы бир ошол именно TikTok'умду развивать этишим керек деп атса, жок деп акчаңызды аяп ал жерге салбай атасыз. Значит, сиз уже кедей адамдай ойлонуп атасыз. Анткени азыр бардык дүйнө жүзүндө бай адамдар, даже Трамп дагы президентский выборго ушул TikTok'ту колдонду. Биздин президент деле TikTok'ко сонун иш жасап атабыз деп мэр баш болуп киргизип атышат. Неге? Иштегенин көрсөтпөй, тымпыйып отура берсе, ай булар иштебей атат дешибиз мүмкүн. Бирок алардын иштегенин көрүп иштеп атат, сонун деп биз аларды колдоп атабыз. Көрдүңөрбү? Бардык бай адамдар каяктан келип атат бизнесин масштабка алып чыкканга, алардын бренди өскөнгө, бизнеси масштабка келет деген сөз, киреше алып келгенге, ошол жерге убактысын, акчасын салып атат. Силер дагы салыңыз. Мага катталыңыздар, мени менен бирге болуңуздар. Сиздерге TikTok, Instagram, видео аркылуу сатууларды үйрөтөм. Жөн эле сатууларды эмес, мышлениеңизди бай, ийгиликтүү адам болууга жол көрсөтөм.